Ой, молодец, қана. Ақман гүлі асқазы olur далалар, еліміздің жаны менен барабар. Сансыз сыйлым алат olsun мекендеп, сақтап келдік біздің ата-бабалар. Айналайды қырғызым азаттықтың жолына, özgürlüğe özseven, öz tanrının kolunda. Ой, азаматтар. Азамат кыздар, азамат. Var жақсы қалды. Жақсы үйің бар, жақсылау? Жақсылау? Бұрын үйің бар, қанша комнатында? 8 комнатында мансардын камерада. Мындайына қарап тұрған болчу, азыр эми бүгүн күн карап жакшы болуп калды. Буюрса жакшы. Жақсы болса болды. Жақсы. Қанша балаң бар? 4 5 бала бала апам менен де. Екі еркек, 3 қыз, а? 3 ұл 2 қыз. 3 ұл еркек. Жақсы. Бақытлы болсын. Жақсы қалды. Қайда жанды? Топчағын екен, а? Отты, жақын Ата, жақсылау екен? Жақтан апаты деген жақсы. Мен Ақсай айылының тұрғыны Назар Алиев Талайымын. Şu құрылыш бойынша 16 сентябрда үйім өрттеніп кеткен. Ошо байланыштуу мына Кыргызстан мага үй салып берди, мынандай заманбап кылып. Заманбап үй салып берди. Мурунку үйүмө салыштырмап кыйла эле жакшы. Бышык кызыл кирпичтен үй салып берди. Эми ошол Кыргызстандыктарга чоң рахмат, ушул өкмөтүбүзгө, элибизге, ушуну бизди ушинтип таштап койбой карап неме кылган үчүн ыраазычылык билдирем. Биде шарттар жакшы. Бир чоң конок келе турган немеси бар, 2 спальни бар, кухнясы ham чоң экен. Душу, ваннасы бардыгы бар. Биздин шартка ылайыктуу заманбап үй салып берди. Мен өзүм үй билем. 3 балам бар. Экөө кыз, бирөөсү уул. Балам аскер менен контракт менен иштейт эле. Ошол 16 сентябрь күнү өтүп кетти, кайтыш болуп кетти. Ошол бир 6 солдат менен кайтыш болуп кетти ошол. Анан 2 кызым бар. Бирөөсүн турмушка чыгарган, бирөөсү ал кичинекей. Мектепке кире элек. Адалат Айтбаева. Биздин достук айлыбызга кош келипсиздер. Ушул жердегилер мына достук элим болот. Мына бүгүнкү күндө биздин курулуш иштерибиз жакшы жүрүп атат. Бирдей кетип атат да. Биз достук эли, именно ушу достук эли биз шаштырбайбыз. Себеби сиз өзү 2 айда бүтүндөр талап койгонсуз. Эми үй бир бүтөт да, кайра эле салынбайт. Ошондуктан биз талапка ылайык кылып шашпай бүтүрөбүз. Мына кыш абасы келип атат. Кээде жамгыр болуп, кээде мындай болуп, усталарда кээде туртуп калат. Биз ого каршылыгыбыз жок. Мына элим дагы бардыгы эми шашпай бүтүрө берсин, жаңы жылдан киребиз. Жакшынакай болду деп. Садыр Нургожоевич, мен мына ушул достук айылынын тургуну боломун. Алакандай болгон айылыбызга кош келипсиздер. Али мүдүрлүп кетип, жүрөгү оруп турган адамга атасы келсе ыйлап жүгөргөндөй азыр өзүмдү өзүм токтото албай турам. Бирок элибиз бар экен, Кудайга шүгүр, журтубуз бар экен, сизге окшогон биздин президентибиз бар экен. Бүтүн үйүбүз күйүп иштекебиз калбай калса дагы кардыбыз ач калган жок, үстүбүз ток, үстүбүздө кийимибиз бар жогубуз бар. Сиздерге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мана бул жерде биздин губернаторубуз турат, акимибиз турат. Ошо биз качып барып, каерде тамак жесек ошо жерде кошулушуп тамак жеп жүрдүлөр. Биз менен кошо түнү күнү бирге болдулар. Мана айыл башчыбыз болсо акыркы окко чейин мына шетте жүрдү. Мен булардын бардыгына ыраазычылыгымды билдирем сиздин алдыңыздачы. Тазим кылам сиздерге. Биздин кыргыз элибиз, мисал бизде кыргыз элибиз бар экен да, илгери элиң бар, журтуң бар десе мен түшүнбөйт экенмин. 64-кө кирген болсом мен түшүнбөйт экенмин. Азыр эми шу быйыл шунчалык түшүнүп отурамын. Элим биз жыгылып кетип атсак келип жөлөк болот экен. Кимиселер барсак койнуна ачып, кучагын ачып, үйгө киргиздирип, тамагын берип, кардыбызды тойгоздуруп, көнүбүздү көтөрүп, малдарını soyup, жаш балдарыбызга чейин кийим-кечектерин берип карап турду. Мен өтө кыргыз элиге ыраазымын.
сиз бизге президент болуп, элдин президенти деп атаккан сиздей ер жигит жүрөк сиздерге чоң рахмат, ыраазыбыз. Мындан бияка ишиңизге ийгилик каалаймын. Оорубаңыз, элиңиздин камын көрүп, дайым алга сүрүп кете бериңиз. Мен жалгыз саратпай кыргыз элиме таасир кылабыз. Рахмат. Кыргыз элибиздин биримдигиге сөз жок. Ушундай биримдигибиз күч ала берсин. Сизге дагы мына үйлөрдү салып берип атасыз, үйлөр бүтүп атат, салып берип атасыз. Жолубуз бүтүп атат, суу чыгып атат. Терең ыраазычылык элдин ичинен, элдин атынан. Биздин элибиз сизди колдойбуз дайыма. Мындан ары дагы ушундай эл үчүн кылып аткан ишиңиздерге ийгилик каалайбыз.